Bir жашын эле болот. Жокса биздикинен казып чара көрбөдүңүздөр го. Жок, мына идиш катардагыларды айттык, до конца чыксын. Кара суудагы Оомат базарында жаан-чачындан топтолгон суулар агып чыкчу, арыктар тосулуп калган. Жамгыр жааган күндөрү көлчүктөр көйөт. Мындай учурда алармандар да соода кылбай кетип калышат. Сатуучулар мындай учур көптөн бери кайталанып жаткандыгын айтышат. Ана жамгырда учак бар. Ушунду эле тирлик кылып атабыз, ушу. Сууну кечебиз, неме кылабыз. Шыпырышат булар Күндө саар менен келип сууну бер жака шыпырабыз, ташыйбыз. чыккан жок, мисалы сууну төбөлөп чыккан жок. Ким эле? Ошо суудан коркуп чыкпай калышты. Биз эми чыгып жер акы төлөш керек. Мен жер акыны себеби көбүрөөк төлөймүн. Мына контейнерге суу өтүп, мына суу келген буну бошотуп наркын аренда калдым. Ого наркы месте калып 4000 акча төлөймүн. Келип өтүшү кыйын. Нак менен айланып. Мына кургак ряттар менен айланып өтөт да. Же бия менен айланып өтөт. Даже кофе, чайды чакырсак да айланып өтүшөт мына менен. Жамгыр жагана ошо өтпөйт. Жана эле эртең менен 2 кофе ушук менен айланып келди. Чайды чакырып берке биз чай ичебиз да эртең менен. Ошо айланып өттү. Клиенттер тең болуп өтпөй эле нары бери өтүп кетет. Видеодон көрүнгөндөй сатуучулар топтолгон суулардан өтүү үчүн тактайчаларды таштап алышкан, көлчүктөрдү мотор менен тарттырып жатканына да күбө болдук. Бирок электр зымдарынын ачылып калгандыгынан кооптуу жагдай жаралып, моторду үзүп коюшкан. Ал эми базар жетекчилигинин кызматкери бул көрүнүштүн себебин мындайча түшүндүрдү. Чачык ряд, 2 ряд базар түшкөндөн кийин алардын арыкты жаап салышкан. Жапкандагы ушул жердеги суу келип туруп бардык топтолгон суу ушул контейнердин алды менен аркка алып өткөнбүз да. Суу көп жааган малда ошо эми топтолуп калып атат. Анын үстүнө мынелер азыр мынандай болгон себеби мына жаңы түштү мына контейнерчи. Жаңы түшүп мына алар мусорлар турат го. Булар азыр семент кургубайт, неме болуп, мынер стяжка болуш керек эле, ошол убактылуу турат да азыр. Базардагы идиш-аяктар сатылуучу катарлардын ээсине эмне себептен арыктарды жаап салгандыгын суроо үчүн байланышууга мүмкүн болбоду. Оомат базарынын жетекчиси болсо сатуучулардын жөн-жайдан дүрбөлөңгө түшүп жаткандыгын айтат. Андан сырткары кара суудагы базарлардын да айыбы бар деп кошумчалады. Маселени чечүү үчүн кандай жолго бараарын сураганыбызда жооп берген жок. Соодагерлер да булардын колу 1 жыл соода кылса, 2 жыл соода кылса, 3-чү жылы башка жерде жүрө берет булар. Ошол жерге барбам, ошо сөз сүйлөйт булар. Бул жер эмне болот эми? Бул жер эмне болот? Эч нерсе болбойт. Бул мен ушул базардын ээси болом. Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Аталган базардын башка катарларында да суулардын топтолуп, көлчүктөргө айланганын көрүүгө болот. Сатуучулар болсо нөшөрлөп жамгыр жааган учурларда мына ушинтип соода сатыгын жүргүзүүгө аргасыз болушат. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.